Чоң рахмат, урматтуу атам, урматтуу менин элим. Сөзүмдүн аягында бир нерсени айтып кетейин. Мен Умрага сапарга барып калдым. Анан Азирети Умар деген өзүңүздөр билесиздер, бүтүндө ислам дүйнөсүн башкарган киши болгон. Ошонун биографиясы менен таанышып, ошол жөнүндө көбүрөөк окуп билип калдым. Мына Азирети Умарга бирөө келет экен. Келсе Азирети Умар сурайт экен, сен мага мамлекеттин иши менен келдиңби, же жеке иш менен келдиңби деп. Анан Азирети Умар белги айтат экен, мен жеке иш менен келдим десе, Азирети Умар алдында күйүп турган шам чырагын өчүрүп, башкасын алып чыгып күйгүзөт экен. Берки киши, сиз эмне себептен мындай кылдыңыз? Экөө бирдей эле жарыктык берет го десе, Азирети Умар айтат экен, сен мага жеке иш менен келдиң, жанакы күйүп турган шам чырак бул мамлекеттики болчу дейт экен. Урматтуу элим, мен сиздерге ушундай адал, ак ниет, таза, адилеттүү иштеп берүүгө мен сиздерге сөз беремин. Чоң рахмат сиздерге.